ошо биздин жакшы тукумубуздун балдары эле ушу Курманалиев Рустам ошону ушунчалык эмеге келтирип, ушунчалык зордуктап, бул деген педофилияга жатат да. Биздин требование эми ушу могу 2 айлык эмеге балдарды калтырсын деп атабыз. Сотко чейинчи эми ошо домашний арестте болсун деп. Биз жөнүндө мындай информация азыр интернет булактары, тиги булактар аябай кетип аткан экен. Баягы бала ушинтип уктап атса эле, баягы 6-7 барып эле сабап өлтүрүп салган депчи. Андай эмес, берденчи. Бердем деген эл соттогон бул баланычы. Бүт эл көтөрүлүп барып ошо 6 эле бала эмес берде. Ал жерде менин бир туугандарым бардыгы бар. Көп киши берде 6 ошо перечислять этип аткан балдар 6 эле бала эмес. А жерде бүт эл ошо конуш айылы бардыгы көтөрүлүп барып туруп анан кийин самосуд кылышкан. Ал жерде интернетте баланча ал эч качан туура эмес. Биздин үнүбүздү эч ким укпай атат. Газетадан, журналдан, эмеден бүт бар тескери информация кетип атат. Ушу биздин арызыбызды улуу урматтуу президентибиз парламент караса деп биз ошон үчүн өтүнүчүбүздү келип, эмне үчүн биз пострадавший болбосо, эме болбосо, биздин бир туугандарыбыз камалыш керек. Ошо балдардын ар биринин 5тен баласы бар. Чоң ата, чоң апаларын багып аткан балдар. Мисалы Мараттын мына 2 айлык баласы бар. Ринат болсо чоң атасы, чоң апабыз бар 80-90-догу. 93-тө. Бүт барын балдар бар. Балдары майда. Ушунчалык кордук көрсөткөн үчүн ушундай самосудка барды. Мага жолдошум бул происшествие жөнүндө мага эчтеке айтпайт, өзүнүн ичинде катып жүрөт. Анан кийин тиги эмеде сыртта балдар чыгып ушинтип кайтарып жүргөнүндө эле мен эчтекесин билбедим да. Анан бир күнү болсо эшикке тиги кечки саат эмелерде бир карың кирип калганда, анан тамеки чегип келейин деп мен жолдошум эшикке чыкса, анан мен да кошо аркасынан чыккам да. Кошо аркасынан чыгып баратсам, ал да бизден барат дарбазанын артында ошолор туруптур балдарчы, сүйлөшүп атыптыр да, эметипчи. А мен аны жөн эле турган эле балдар экен деп ойлогом да, мен алардын эчтекесин билбейм да. Анан кийин жетисинде күндүз эмеде менин кошунамдыкында эмесин аялынын эмеси туулган күнү болгон да, аны тамакка чакырган. Аяка барып келип жашынакай эле үйгө келип жатып калганбыз. Анан кийин ошо түнү болсо мен тиги мечитке барып дем салдырам деп ошентип барам деп түнү таңкы намазга барам деп атканда, аны эми азыр саат канча болду десем, мен тияктан барып эрте барып күтүп турам деп ошентип кеткен да. Анын болуп ичинде бугун эч мага да айтпайт, тиги кантип айтам деп ошо коркуп эметип жүрүптүр да, аябай ал до этого эле вообще состояниясы аябай жаман болуп атканда, тердеп эле көзү алаңдап, анан монтип эметипчи, трясло прям элечи, ушинтип аябай колу эчтеке кармалбай калып эле колунан баары кулап атканда, а мен ойлоп койдум, эмнеге мынтип атат? Сен эмнеге мынтип атасың? Эмне деп ушинтип таң калып калдым да, анан жок мен барып тиги барып намаз окуп келейин, ошол эмелер менен сүйлөшүп келейин деп кеткен да. Анан барып ошо тиги эми ошо мечитте отуруп эме күтүптүр балдардычы, айтайын кимге айтам депчи. Анан өзү тиги байкем кайнаган болот, анан Кубат байкегечи ушинтип атам, мени кайтарып атышат. Мен эмне кылам, мен кандай эмеде калам мен акыбалда. Муну кимге айтам депчи. Анан бул деген болбойт мындай иш. Эмне үчүн сени ушундай эмеге алып келет? Эметип муну эметели тиги элдин алдына салалы. Пускай элде решать этсин, бул деген вообще бул айванчылык, жырткыч да мындай баласын мындайга алып келбейт. Жүргүлө деп анан кийин туугандар баары чогулушуп, элдин баары чогулушуп, анан тиги баланы алып чыгалы десе, үйүнө жатыптыр. Анан кийин ай чык Нурлан десе, чыгып анан ошо жерден тиги качайын деген го. Качайын деп тиги жулунуп эметели деген алып чыгалы дешиптир да балдарчы, эметип алышып. Анан кийин алып чыгалы десе, тиги да сопротивление көрсөтүптүр да, монтип эме ошол жакта кармайлы деп эметсе, анан кийин балдар тиги качып кетпесин деп кармашыптыр да. Анан ошентип жиндери келип ушундай сөздүн эмелерин баарын көрүштү, угушту. Анан ушундай жиркенич менен жиндери келип эметип уруп жөөшүптүр, басып депчи, көчөгө чыгып сени элдин баарына азыр айтабыз, могу сен кылган ишиңди элдин баарына айтып, азыр милициянын баарын чакырып могу жерге эме кылабыз депчи. Анан кийин мен өзүңөр ойлосоңор менин күйөөм кандай состоянияда болду ошондочу. Ваш муж супруг присутствовал при этом? И вот брат Кубат? Ошо элдин баары тең чогулуп бири барып атышпайбы? Да, вместе все. Анан кийин баары барып алышып, анан кийин ошонун баарын чыгарышып элге көрсөтүшүп, мына анан ошондо саат эме болуп калыптыр, 7:30 где-то ушундай да, 7 таңкычы. Анан мен аны эчтекесин билген эмесмин да. Анан мага кошунам келип айтты, Венера,
эшикке чыксаң ушинтип эшикте элдин баары чогулуптыр, эмне болуп атат, Руслан ушинтип баары бетин баары кан болуп жүрөт, жүрүп чыгалы депчи. Аны мен аны көрүп угалып эле жаман жүрөгүм түшүп эшикке чыксак эле элдин баары чогулуп калыптыр. Анан мен барып эле эме туруп калдым да, барып эле анан Русланды тиги өзүм күйөөмдү издеп жүрөм да, барсам бети башын баары канап эметип жүрөт. Аны көрүп алып жүрөмчү эле, Руслан жүр үйгө баралчы. Эмне болду десем, сен үйгө эле бара бер деп мага ушинтип койду. Анан жалаң эле эркектер эметип жүрөт да, эмелер баары чогулуп атышат да, баары айылдын баары чогулуп калыштыр. Анан тиги мен үйгө кетпей эле бер жакта турдум карапчы. Анан бир маалда тиги эменин ошо Аманов Нурландын байкеси келди, ой инисичи, Балкаш деген иниси машинасын айдап. Агасы еще Балкаш келди да. Анан келип эле машинасын ачып, анан кийин тигини болсо тиги Нурланды эмет жана буту колун чечип туруп, анан кийин эметкенде ал болсо баш карап эки жакты карады. Мен өзүм көрдүм ошол жерде турдум, кетпечи. Туруп эле салып бергиле. Туруп эметип эле машинага түштү, кадимкидей элечи, бутун көтөрүп эле түштү. Анын үстүнө жана плетин жаап коюптур, плети менен түштү. Ошо анан кийин мен тиги ошонун арасынан жана сөз буктум да, ушинтип мен жолдошум ушундай болгон. Анан кийин мен үйгө келдим. Анан үйгө келип кантип сурайм мен бул сөз деп ушинтип жаман эметип болдум. Анан кийин Руслан, ушул сөз туурабы? Чын болот да ошо десем, ооба деди. Анан мен айттым, эмнеге чейин бардың, сен барбай эле койсоңор болмок. Андан көрө элге тиги эметели кайрылсак болмок, ошого чейин жетпей эле койсок болмок десем, айтты, Венера, мен кантип жүрөм, мен шылдыңдап атышат моякта. Айттым, мен 20 жаштагы балам бар, 20 жаштагы балама да айттым, анын балдары да шылдыңдашып сенин папаң пидорас кылып тастаптыр десең, ушуга ким чыдайт? Айтыңызчы, калай Кыргызстан силерден жардам сурайм, мен башка кайрылып отурган жерим эчтеке жок. Соттун чечимин, сокулуктун чечимин мен ушу күчүнө калсын деп суранып, 2 күндөн бери ушу сокулуктун чечиминин калыбына калсын деп балдарды ошо тиги соттолбосун, сотко чейин үй камагында болсун деп суранып ушинтип келдик. Ал менин күйөөм азыр катуу акыбалда госпиталда жатат азыр. Башынан катуу травма алган, бул жалаңкыч башынан катуу стенага уруп, сознаниясын жоготкону үстүнө минип, 2 колун артка кайрып, жана зөөкүрлүк ишин кылыптыр. Менин күйөөм бир да айылга жамандыгы жок, бүт барын ак ниети менен чуркап элдин баарына жардам берчи. Айылга касса ачып берген, айыл тургундарына ушундай жардам болсун, ичара өздөрүнүн бири-бирине процент акча алып, эң низкий ценада депчи. Анан кийин мен өзүмдүн күйөөмдү мактаган жерим жок. Просто жөн эле сабап коюп же тим эле эме болуп кайса бир жөн, анан жанагындай зөөкүрлүк ишке ким чыдайт? Болгондо да кандай деген душевный травмада жатат. Ал мен аны жөн эле барып эле алаксытып атам, жанында отурганга невозможно менечи. Ал өзүн өлтүргөндөн да колун кайтарбайт азырчы. Анан ошонун баарын түшүнүшөт жана Амановдун семьясы. Ошого бештике кайра бизди күнөөлөп, кайра бизди мына мен азыр качып жүрөм, айылданчы балдар менен окууга да барбай отурушат, садикке да барбай отурат балдар. Мени келип коркутушуп, мен күйөөмдү госпиталга жаткызып жүргөндө айылга келишип, дарбазанын баарын талкалашып, түрткүлөшүп, үйдө 2 кызым кичинекей балам менен калган. Чоң уулум болсо шаарга иштеп, жаңы орношуп атканда кеткен. Анан алар үйдү бекитип, чуркап барып үйдү бекитип отуруп ыйлашыптыр. Ошондой малга чейин, ошондой эме акыбалга чейин алып келип атат булардын семьясычы. Анан кичинекей эле басып бир эме болсо эле булар бизди коркутуп атат, булар бизди үркүтүп атат деп эле ушундай заявлениялар бар. Сокулуктун эмесине түшүп атат, толуп турат заявлениялардын барычы. Эми ошо заявлениянын баарын элдин баары көрүп турат, угуп турат. Ошого деле кой деп айтып тыйбай жатышат ошонучу. Биздин балдардын, мына мен берки балдардын, 6 балдардын ишинин баарыбыз тең 5-6 балдарыбыз бар. Колубузда ата-энелерибиз бар. Ошолор мектеп барганда айтып атышат, тигинин балдарычы үйрөтүп атат да, баары айткан тетигинин кызы, тетигинин баласы биздин атабызды өлтүргөн депчи. А тигинин атасы ошондой ишке барды деп биздин балдарыбызды тыйып атасыз, айтпагыла депчи. Эмнеге айтасыңар? Аны аларга теңелбегиле депчи. Эгерде биз ошонун баарын бири-бирибиз менен тирешип алсак, кандай акыбал келет ошогочу? Биздин кичинекей айыл бүт дүйнө жүзүнө таралып атат. Интернетке жана супер инфого бүт туура эмес маалыматтын баары кетип атат. Ошонун баарына туура эменин кайрылалы деп ошол жака келгенге чечтик. Акыркы үмүтүбүздө ушу урматтуу калайык кыргыз элим, бизди колдоп бериңиздер. Бизде болгон экспертиза, бүт документтердин баарын өттүк. Азыр жолдошум ошо больницада жатат, врачынан сураңыздар. Ошонун баарын
чындап акыйкат чечип берсин деп бүгүн 2 күндөн бери сотто жүрөбүз. Бүгүн да соту кайра эметпей калды, каралбай калды, кайра дагы калтырып коюшту. Ошентип убакыт өтүп атат. Анан кийин ошо кечирим сурап барып, кечирим да сурап атабыз ата-энелеринен барып алып. Буякта аксакалдар башын ийип эметип атса тим эле башынан көзүнө чейин кайра аларды сөгүп кетирип атышат тим эле кубалапчы. Эч кандай эчтеке кереги жок. Силер тиги эме депчи. Айыбыздын балдарын ошонусун билишпейт, ошондой эмегенчи. Эмне үчүн аларда ошону биз болсок айтпай отурабыз эменин барынчы. Анан кийин уже айла жок келдик ушу эмегечи. Бул болсо өзүнүн беспредельный этип аткан дальше ошентип жүрөм деп ойлогондо да мен силерди картайгыча урам дептир, ушинтипчи. Картайгыча менин астыман чыккандан корккула деп. Биз жөнөкөй киши эмес, молдого ошентип атат. Анан бизди бекер эме кишилердин баарын жөн эле бул баса алайын деген ой болгондо басмачылык кылыпчы.